Программабызды улантабыз. Бизге келген кийинки конокторубуз менен кубанычтуу түрдө тааныштырабыз. Бизде бүгүн конокто Абалак Ордо Федерациясынын башчысы Сейит Бокошев. Жана ошондой эле улуттук оюндарынын изилдөөчүсү Дүйшөн Керимов агайыбыз конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар менен куш келипсиздер. Келиңиздер, айтсаңыздар, кечээ эле турнир болуп өтүптүр. Башка дагы мамлекеттерден келиптир. Кандай өттү? Эмнелер болду? Кененирээк айтып берсеңиздер. Мен баштайынбы? Биз мурун буга чейин Ордо боюнча Томпой менен ойнолуп келген да, биздин Кыргызстанда. Бул аябай жайылтылып, көчмөндөргө чейин болуп, 2 жолку көчмөндөр оюнуна катышып келдик. Биздин ачылганыбызга 1 жыл болду. Абалак Ордонун. Анан биз көчмөндөргө быйыл да бардык, бирок биз баягы кеч болуп калгандыктан мындай көрсөтмө катары эле 2 команда бар ойноп келдик. Анан эми biz bu Kuday buyursa 17 жылдан баштап biz мындай киребиз календарлык планга. Анан мен буга чейин ошол муну эрежелердин баары жасалган. Ошону мындай бир тааныштыруу үчүн мен Нарын обласы, бул көбүнчө Нарын обласы, анан көл чүй ойнойт да. Түштүк жакта көп Абалаканын мурункулары ойночу экен. Ошондуктан муну мен мындай бир өркүндөтүп өстүрүш үчүн биринчи нарындыктар менен барып, ушу кийинки эрежелер менен тааныштырып, булар менен ар бир райондорунда Кочкордо ойнодум, Казарманга чейин бардым, Ат башыда, Акталада. Анан республикалык өтө элек болчу. Ошол биз кечөө ошол республикалык кылып ар бир областтан мына силер да бардыңар, ар бир областтан чакырдык. Ошолор бирок биз жерде мындай болуп калды, областтын өстөрүнөн келген жок. Себеп дегенде биз келип кеткен жатаканасын жол киресин төлөй албайт экенбиз. Муну биз федерациянын эсебинен кылынып атат да. Анан ошону төлөй албагандыктан мен биз жерден ушу чүйдө ар бир областтан жашаган областтын мындай атуулдар бар экен. Мен ошолорду мындан 2 ай мурун изилдеп, анан ошолорго чыктым. Карабалтада, бул Тажикстандан да катышып атат. Карабалтада Мургаб районунан ошо Абалакпен ойноп жүргөндөр бар экен. Ошолорду таап, ошол бала кече Тажикстандан келип ойноду. Сокулукта Оштук мындай туугандарыбыздын бар экен. Ал жерден мен бир команда түстүм. Жалал Абад болсо, бул казармандыктар, токтогулдуктар ушу менен ойношот да. Жалал Абад. Булардан бир команда түстүм. Чүй бир жерден түзүлдү, Бишкек бир жерден түзүлдү. Көл дагы келе алган жок. Көлдүк ушу жерде да бир команда түстүм. Кыскасы бүт областтан кече чогулдук, эрежени менен тааныштык, ошолорду ойноттурдук. Эми мындан ары башка республика боюнча билип калышты да. Анан Абалак Ордону. Анан жандандырабыз эми Кудай буйрса. Анан дагы бир бул спорт школ Бишкекте, спорт школдун балдары барып катышты. Булар да аябай кызык жаш балдар экен. Биздин эми бул чүкө каныбызда бар да. Анан атканда эле баары бир 1-2 жолун өткөндөн кийин үйрөнүп кетишти. Аралашып кетишет. Жакшы, Дүйшөн агай. Ордо Федерациясы Абалак Ордо деп атасыздар. Бул берки ордодон эмнеси менен айырмаланат? Эми мунун айтыш үчүн а дегенде ордо жөнүндө айталы, 2 ооз сөз. Ордо деген оюн бул Кыргыздын байыркы эң оюндардын мынабы көчмөн оюндардын. Мен ушу 3 жылдан бери спорт агенттигинин алдында спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекция бар. Жетекчиси Алмаз Касенов. Ошол дирекциянын демилгеси менен Алмаз Касеновдун деген 3 жылдан бери ушул оюнду изилдеп келатам да, көчмөндөр оюну. Анан Ордо оюну. Бул абдан мына Ордо деген өзү мамлекет деген эле сөз. Резиденция азыркы тил менен айтканда, аталыш айтып аткандай Кыргыз элинин байыркы оюну, байыркы мамлекеттүүлүгүбүздүн бир символу болгон. Анан бул абдан татаал мамлекетти коргоо, негизи бул оюн дегени менен мунун ичиндеги философиялык мааниси, өзүнүн тарбиялык мааниси биринчиден акыл эске тарбиялайт. Экинчиден денени өнүктүрүүгө, дене бойду өнүктүрүүгө багытталган оюн. Анан буну эми тарыхый оюнда домпой менен жана уйдун домпою, чүкөнү болсо билесиңер. Анан ушу менен ойноп келишкен. Анан Абалак кийин
кийинки мезгилде өнүктүрүлгөн түрү да. Оюндарда билесиңер, хоккей деле ар кайсы ойын түрлөрү өнүктүп атпайбы. Анан бул абалак менен мурда бул киши айтып келди, чемпионаттарда жалаң домпой менен бир жакты ойун алып келген. Анан абалакты булар жаңы түсүп, айрыкча Нарын, Ысык көл региондордо бул катуу ойун алып келген. Илгери Союздун убагында дагы тыюу салган кезде дагы жашырынып калтырбай кыргыз эли ушуну ойноп келди. Анан ушул заманга жетти. Эми эки вариантында ойноп, азыр эмки мелдештерге чогуу катышканга мүмкүнчүлүктөр болуп атат да. Бул жерде Абалак. сакалар турат окшойт. Абалак. Сака эмес, Абалак. абалак дейт да. Муну мына ак болгону кулжанын мүйүсүнөн жасалат да, кулжанын. Анан текеникинен жасалат, ал кара болот. Андай менде азырынча жок болуп атат. Анан Берсеңиз. биз мындай бир азыр мындай болуп атат, жаратылышты коргоо деп боолорго көп тыюу салып атат. Биз кийинчерээк керек болсо бул жаратылышка да зыян келтирбейбиз. Момундай текстилиттен жасадык. Мунун эми мындай детский кылып дагы даже мындан ары биз кыздарды үйрөтөлү деп атабыз. Кыздарды. Анан кыздарга дагы ылайыктуу кылып жасап берели деп атабыз. Анан чоңдорго ылайык болуп текстилиттен немесек, эл аралык немеге чыкканда муну жибирсек, эл аралык немелер батым жасап алат да. Алар текени каяктан издейт, каяктан текстилит деп койсок, чак жасап алат дагы бизге ойнолуп атат. Анан эми ошол бир эл аралыкка чыгалы деп мен уже сүйлөштүм. Мына Казакстандан дагы бир богуреки биздин жакын райондордон түсүп атабыз. Кытай менен сүйлөшүлдү. Кытайлыктар бүт ушу менен ойнойт экен. Демек, мен азыр могул мен атканда берки домпойдо мындай ири буйру болот да. Бул болсо түз болгондуктан, жылмакай болгондуктан дароо эле оңой тиет болуш керек. Оңой тийип, үйрөнгөнгө дагы бул жанагы кошумчалап койгон өнүктүрүлгөн түрү деген бул домпой ойуну тарыхый деп атпайбызбы? Домпой оюнунан кеңейтилген да, көп, алысыраак. Алысыраак. Жана кээ бирлер Диаметры кенен болот. Кенен. Абдан спорттук масштабы чоң болот. Андан объему чоң, көлөмү чоң. Анан атканга дагы бул кызыктуу. Жакшы. Түстиет болуш керек. Айтсаңыздар, буюрса кийинки көчмөндөр оюндарында абалак түрү дагы кирет ордонун. Анан кийин ушул эле оюнду мынакей ойлоп көрсөңүздөр, биздин деле спортчулар канча деген башка өлкөлөрдөн келген спорттун түрлөрү менен машыгышат, ошондо мелдештерге чыгышат. Эмнеге ушу биздин деле ордону, улуттук оюндарыбызды деле эл аралык деңгээлде, дүйнөлүк деңгээлде чыгарууга мүмкүнчүлүктөр барбы? Бар, эми мына быйыл бардыгын дагы бир чоң үмүт пайда болду. Бул көчмөндөр оюнунда өзүңүздөр көрдүңөр, телевизор менен бардык дүйнөгө тарады. Америкадан келди бир команда. Мен атайын барып көрдүм, булар биздин мигранттарбы десек, жок, чыныгы америкалыктар. Ушу интернеттен көрүп үйрөнгөн да. Ушу өзүнчө команда болуп келип, анан биздин балдар домпойду да чүкөнүн да билбей калды. Бул эми бара-бара абдан кызыктуу оюн. Бул кызыктуулугун муну жайылтканга мүмкүнчүлүк болбой келди. Экинчиден, мамлекеттин буга көп колдоосу болгон эмес. Азыр мына көчмөндөр 2 жолу көчмөндөр оюну өттү. Мына азыркы президент абдан көңүл бөлүп атпайбы биздин Алмаз Атамбаев. Эми Кудай буйрса, эмкиде бунун эмеси кеңейет, масштабы. Анан кийин ордоду бул дагы бир көңүл бөлө турган жерлери, мисалы үчүн көкбөрүнүн азыр дүйнө абдан кызыгып атат, көкбөрү оюну. Туура. Көкбөрү оюнунда эле бул абдан кызыктуу болуп кетет, ошол өзүнүн чөйрөсүндө. Эгерде мамлекет мындан да көңүл бөлсө, көкбөрүгө мына эгемендик күн деп атабыз, майрамдарда чоң акчалар бөлүнүп атат. Ал жакшы. Эми ордого да ошондой бөлүнсө, жанагы президенттик фонд деген бар, өкмөт муну эске алса, анан бир канча акча, мисалы үчүн 1,5 миллионбу, эми көп деле кыйшая турган акча эмес, ушундай акчаларды бөлсө, анан мелдештерге байгелер сайысына кызыктуулук артат да. Эми мунун колдоо керек болот да. Мунун ордонун бул мамлекеттүүлүктү коргоодон улам чыккан, жөн эле эриккенден чыккан оюн эмес. Мунун абдан табышмактуу сырлары көп. Абдан татаал эрежелери бар. Ошон үчүн буга бир кызыгып алган киши ордо ойнойбуз деп эле көкмүштүн болуп эле ушу кыштын суугунда элдин баары ошол жакта жүрчү илгери. Анан азыр унутулуп калып атпайбы? Мен бир нерсени айтып алайынчы. Келиңиз. Могул жерде жанагы могу томпой ойногондор, мен ушуларга мындай кайрылат элем да. Кээде ушул абалак менен томпойду мындай каршы кылып жүрүшөт да кээ бир жерде. Эми могул эле болбойбу деп. Анан мен эми момундайга теңейтилем да. Жанагы көп жерде Кыргызстанда куштун 2 канаты болот деп. Мына мындан ары ошо ордо деген жана куш, бир канаты томпей, бир канаты абалак болуп
ушуну эки канаты менен учуруп алып кетсек, биз Кыргызды дүйнөгө таанытып, керек болсо олимпиадаларга ордону алып кетүүгө болот да. Ошон үчүн эми урматтуу томпой ойночулар, мени туура түшүнгүлөрдө мындан ары жери биригип келип алып кетели. Мына жерибиз да бар. Университеттин жанында ордого салынып берген жер бар. Атайын жасылып турат. Ошол жер бүгүнкү күндө чөп басып турат да. Мен баягы күнү ушул жерге уюштурайын дегем, барып тазалап, ошентейин десем, мындай баткак экен. Анан ошентип мектепке барып калдык. Анан мен кечөөдө ошо ордонун Томпейдин Жаныбек деген ошо мындай мага окшогон төрагасы барды. Ал эми ооруп аттыр, ошо менен да сүйлөштүк. Боякта эми оңдой эле өскүчүбүз менен Стадиону жок да. Болот. Анан бир кругуна сен ойно, бир кругуна мен ойноюн дагы момундай ынтымакта мындан ары өнүктүрөлү дедим. Жакшы экен. Ал аянтча даяр болгондо дагы көрүшөлү буюрса, жакшы жаңылыктарыңыздар менен келип дагы кошумчалап 5-канал 1-ордону колдоп атасыңар. Бул өзү куттуу оюн. Ордонун чекесине барып бата алчу. Силерде ийгилик болсун силерде. Чоң рахмат сиздерге келгениңиздерге дагы келип туруңуздар. Ийгилик болсун.